Социал-демократтардын өнүгүү прогресс Кумтөр боюнча мөөнөтү өтүп кетүүгө каршы дегени калп. Бул туурасында журналисттерге Тынчтык Шайназаров билдирди. Шайназаровдун түшүндүрмөсүн төмөндө беребиз. Конституцияга өзгөртүү киргизүүдө мөөнөтү өтүп кетүү тууралуу нормасы талкууланган. Анда Ички иштер министрлигинин кароосундагы бул норманы сот органдарына берүү каралыптыр. Бүгүнкү күндө Ички иштер министрлигинин өндүрүшүндө кылмыш иши токтотулган 240 000 иш жатат. Алар оор жана анча оор эмес кылмыштар. Ушунун баарын сотко берүүнү каалашты. Кылмыш иштин баары сотко берилсе, ал жакта кандай иштер топтолот? Элестетип жатасыздарбы? Бирок алар биздин аргументтерди угуп, бул норманы алып салышты. Буга Кумтөрдүн эч кандай тиешеси жок. Кумтөр темасын экоцид жана геноцид беренесине киргизүүдө козгошту. Мен кылмыш кодексинде 2 же андан көп адам өлтүрүү, шпионаж, мекенге чыккынчылык жана башка статьялар бар экенин эске салып, дагы кайталоонун эмне кереги бар деп суроо койдум. Анда алар бул беренелер Кумтөр менен байланыштуу экенин айтышты. Ошондо биздин лидер Бакыт Төрөбаев жана кесиптештер Конституцияны өзгөртүүдө бул түзөтүүнү колдосок, Кумтөр маселеси чечилип, ага айыптуулар жазага тартылабы деп тактап сурашты. Бизге ооба деп жооп беришти. Биз колдодук. Жыйынтыгында өнүгүү прогресс баш мыйзамга кирип жаткан 29 берене боюнча өзгөртүүнүн 26-сын колдоду. Ал эми коалициядан чыгуу тартиптери, мамлекеттик кызматкерлер менен башкы прокуратуранын укуктары боюнча маселе чечилген жок. 3 берене боюнча сунушубузга эмне себептен баш тартканын түшүндүрүп беришсе болмок. Тилекке каршы андай болгон жок. Толугу менен көрмөксөн болуп коюшту.